жалпы жогорку кеңештин депутаттары менен иш алып баруу максаты кадимкидей эле күн тартиптерин бекитүү, мыйзамдарды кароо, анан эң негизгиси ошо элибизге, мамлекетибизге кызыктуу иштей турган мыйзамдарды кабыл алуу, аларды иштетүү, аларды контролдоо ишин улантабыз. Анан жалпы коллективдүү болгон өзүбүздүн регламентке тийиштүү болгон маселелерди карайбыз. Мына ошондой суроолор болду. Анын баардыгы жалпы ошо депутаттардын көпчүлүк саны менен чечебиз го деп тилекти айткым келет. Жалпы ошол шайлоо болду. Рахмат жалпы депутаттарга. Анан элибизде тынччылык болсун, жакшылыктар болсун деген эле ниет айткым келет. Ушунча добуш алам деп жатасыз го? Эми мунун баардыгы буйрук биринчиден, экинчи мага ишеним көрсөткөн депутаттардын баарына ыраазычылык билгиземин. Баардыгына дайын болуш керек, адам баласы болгондон кийин баардык нерсени өткөрө билиш керек. Анан кийин мага буйруптур, кыргызча айтканда. Анан шайланып калдым. Исхак Абсамат Масаловичке да чоң ыраазычылык билгиземин. Мынакей ал өзүнүн атаандаштыгын коюп көрсөттү. Бирок эми мага буйруптур, бирок мен шайландым. Баардык депутаттарга ыраазычылыгын билгиземин. Иштейбиз, мамлекет үчүн эмгегибизди аябайбыз.